Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Аны мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам, алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетти. Кыргызстанда бүгүн мугалимдер күнү белгиленүүдө. Өлкөдө 116 миңге жакын педагогдор эмгектенет. Оштун тургуну 2 килограмм баңгизат менен кармалды. Издөөдө жүргөн баңгизатын сатуучу жаран кармалды. Анын унаасынан 30 килограмм баңгизат табылган. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетти. Бүгүн 5 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы кызмат ордунан өз каалоосу менен кетти. Бул тууралуу Жогорку кеңештин коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмү билдирди. Төрага Талант Мамытов өлкөдөгү коомдук саясий абалды турукташтыруудагы парламенттин ролу маанилүү экенин белгилеп, Жогорку кеңеш ар дайым эң оор мезгилде жоопкерчиликти мойнуна алып, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн өз милдетин так аткарып келген деди жана өлкөнүн конституциясы баш болгон маанилүү чечимдер кабыл алганын кошумчалады. Сөзүнүн аягында Талант Мамытов кесиптештерине көрсөтүлгөн ишеним үчүн ыраазычылык билдирип, бул кызматтан кетүү чечими өз каалоосу менен кабыл алынганын баса белгиледи. Кыргызстанда бүгүн мугалимдер күнү белгиленүүдө. Өлкөдө 116 миңге жакын педагогдор эмгектенет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, азыркы убакта Кыргызстанда билим берүү мекемелеринде 4 миңден ашык уюмдар иштейт. Аларда 116 миңге жакын педагогдор эмгектенет. Анын 83 миңге жакыны мектеп мугалимдери. 2021 жылы республиканын иш менен камсыз болгон калкынын 9%дан ашыгы билим берүү чөйрөсүндө эмгектенген. Жалпы билим берүү уюмдарында бир мугалимге орточо 17 окуучу туура келет. Республиканын жогорку кесиптик окуу жайларында ар бир 5 студент педагогдук кесипти тандаган. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргызстанда мугалимдер күнү белгиленүүдө. 2014 жылы өкмөттүн токтому менен Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнүн 5 октябрда белгилөө чечими кабыл алынган. Оштун тургуну 2 килограмм баңгизат менен кармалды. Ош облусунда жалпы салмагы 2 килограммдан ашык баңгизатын сатууга аракет кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен маалымдашты. Кармалган 61 жаштагы жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Издөөдө жүргөн баңгизатын сатуучу жаран кармалды. Анын унаасынан 30 килограмм баңгизат табылган. 30 сентябрда УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында баңгизат каналын уюштургандыгы үчүн мурда издөөдө жүргөн ири баңгизат сатуучу жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы маалымдады. УКМКнын маалыматына таянсак, 2017 жылы атайын операциянын жүрүшүндө эл аралык баңги тобунун ишмердүүлүгү аныкталып, бөгөт коюлган. Анын натыйжасында Ош облусунун 1964 жылы туулган тургунунун унаасын текшерүү учурунда жалпы салмагы 30 килограмм болгон гашиш баңгизаты табылып алынган. Бирок кармоо учурунда ал жаран белгисиз тарапка качып, бүгүнкү күнгө чейин кылмыш жоопкерчилигинен жашырынып келген. Азыркы учурда баңги топтун башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Күндүн урунттуу учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.